Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in жақшы мүнөзү туурасында экен. Hazreti Anas ibn Malik radıyallahu anhu aytат экен, men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kızmat kıldım. 10 yıl kızmat kıldım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir dağı üf degen жоқ. Kılgan bir nersem için emnege mындай kıldың деп, kılbagan nerseni emne için mындай kılgan жоқсың деген эмес дейт. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in жақшы bir sıfatlarından. Özü dünya da sebeplerge baylangan da. Анан biz ошо дүйнөдө көп нерсеге кейийбиз. Керек болсо чөп өсүп калса деле кейий берген адамдар бар. Бул дүйнөдөгү нерселерге Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир да жолу кейиген эмес экен. Эмне үчүн десе анткени себеп ал-мал вал банун фи зинати дуnya. Мал, мүлк, бала бакыра, аял, булардын бар бул дүйнөнүн зыйнаты, жоксо бул дүйнөнүн гана кооздуктары. Адамдар бул гана дүйнөдө ошол нерсе менен мактана алат. Бул дүйнөдө гана ошо адамга бир таасир бериши мүмкүн, адамдар ошондон таасирлениши мүмкүн дүйнөдө. Бирок ахиретте адамдар анысы менен мактана албайт. Ошонун себебинен арзыбаган нерсеге нерв коротуп, арзыбаган нерсеге өзүңдүн жашоо хаятыңды коротуу бул эмне экен? İslam'dagi göz karашtan alыс. Ошол себептен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабасы айткан, Пайгамбар 10 жыл кызмат кылсам дагы дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кылган нерсени эмне кылдың мындай деп, кылбай койгон нерсе эмне үчүн мындай кылбай койдуң деп айткан эмес дейт. Эми бул жагына келгенде кээ бир айтышы мүмкүн, мен кол алдындагы жумуштарга ушундай кылбай коюшум керекпи? Же талап бөлөк. Бирок субханалла жашоодогу сенин бир кээ бир мындай жашоодогу кичинекей бир аз гана нерсе болгон проблемаларга көз жумуп өтүп коюш керек. Жашоо өзү ушундай кыска, анын ар бирине көңүл буруп бүтө албайсың. Ошол себебин айтып атабыз биз. Кээ бир нерсеге мындай көз жумуп деле койсоң, ошол ар жагында жашаш жеңил болуп кете берет. Демек, мындай орусча айтат, измухи слона деп коет го. Мындай бир чаңды тоогулай берген аракет кылыш керек. Жашоо ушундай. Эмне үчүн муну айтат? Анткени пайгамбардын бул жерде сабырдуулугу, жөнөкөйлүгү, жумшактыгы билинди мында. Кичинекей балага эмнекен аны менен теңелип, сен акмаксың, келе соосуң, мээң жетпейт, неудачниксиң деген сөздөрүбүздү баарыбыз укканбыз. Дейин дегеним, бизде мындай бир кичинекей кезибизден эле кичинекей балдарга деле, мисалы ошо араңарда бар, мисалы алса өзүң 50дөөгү дерсеңди 10 жашта балага түрткүң келет да. Же болсо ол мындай бир дагы бир адатыбыз бар. Эмнекен ошол болуп калган нерсени ошол бала сен кылдың деп туруп, ошонун мойнуна илип, аны күнөөкөр кылганга биз кыргыз эли адатыбыз, машпыз. Ошол сенин көбүнүн мен тамашалап айтерим, кээ бирде көбүнүн аял албай жүргөнү, көбүнүн күйөөгө тие албай жүргөнү да ошол. Анткенсе өзүнүн ою пикири жок. Көрөсүңүз мындай нерсе. Бул жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям экен балага мындай айтканда ошол мындай өзүнүн кемчилигин мойнуна ала билүүнү үйрөтүп атат экен. Кылган жоксуң, кылбай койду. Адамда любой адамда уят болот. Биз балаңда деле эмне кылбай койдуң деп айткандан көрө мындай кетип бараткан кылбай койгон нерсесин жанына бир аз туруп, деп көзгө урбасаң, ошону жасаганга аракет кылат. Бул ушул чоң, аябай чоң маселе, субханалла. Демек эмнекен? Келиңиздер, машалла, жумшак, колдон келсе. Бирок айтайын дегенимчи, эң чоң жумшактык бул ата-энеге болуш керек. Андан кийин бир тууганга болуш керек. Андан кийин аялына, балдарыңа болуш керек. Биздин жумшактыгыбыз азыр тескери болуп калган. Биринчи балдарга, аялына, андан кийин бир туугандарына болсо болду, болбосо жок. Ата-энелерге такыр эле мындай айтканда биз эме болуп калганбыз, минип алганбыз үстүнө. Алар бизге должен деп айтат да. Жок, андай эмес. Биздики мындай экен, түшүнүп болдубу? Мындай сыйлоо жагына келгенде, жумшак боло турган, жөнөкөй боло турган жерде эң негизи субханалла мамилеге ээ боло турган бул биздин кимибиз экен биринчи? Ата-эне, машалла. Ошол себептен Алла Таала эмнеке өзүңөрдүн ата-энеңерге райымдуу болгула деген. Райымдуу болуш керек, субханалла. Араңарда бар болуш керек, көптөн бери ата-энеңерди унутуп калгандар бар.
мен айтайын дегенімче, ата энени тірі кезинде унутпаш керек, өлгөндө да унутпаш керек. Ошо сенен канча мынакей акыркы жолу кабырына барганыңар барбы, өтүп кеткен ата энеңердин? Машалла, рахмат барып койгонуңарга. Демек, субханалла, ушу 100 адамдын ичинен 3-өө барыптыр да. 97 качан барабыз балким? Караң. Курман айттабы? Эмне үчүн курман айтта эле барасың? Машалла. Эмне кылалы? Аларга, субханалла, эгерде ки такыр бара албасаң кабырына, намаздан кийин дуа кылган. Жумшактыктын дагы бир белгиси ушул эки. Сен ата-энең алдында милдетиң дагы бир ушул эки. Мен ата-эне жөнүндө көп айтам да. Эмне үчүн дегенде, бизге азыркы мезгилде башкалар эң негизги нерсени сындырып салганга аракет кылып атат. Ата менен баланын ортосунда мамилени талкалаганга аракет кылып атат. Баланын өз укугу бар деп туруп, эчтеке кылбашың керек. Атанын өз укугу бар. Ортодо ону чоң бир дуал коюп, укук деген, субханалла, эмнени коюп койду? Дуал койгонго аракет кылып атат. Бизде исламда андай эмес. Биз алардын укугун сурабайбыз. Биз аларга кандай милдетибиз бар деп сурайбыз. Шудасыңарбы? Мен атамдын алдында кандай укугум бар? Мен кандай укугум бар сурабайбыз биз. Мусулман унутпагыла, субханалла. Ата-эне менен баланын ортосунда укук сынат уже. Анткенсе бала боюнча кылат, 90го чыкса да баласың. Унутпагын. Ошо кандай милдетим бар деген нерсени моюнга алышыбыз керек. Кандай милдетим бар мен атамдын алдында? Мен жакында бир жерге конокко барып келдим. Айтпай эле коеюн, бирок субханалла, мен дасторконго чакырганда, барып отурдум, төргө отурдум, машалла, жакшы, шүгүр, алхамдулилла. Бирок ошондон келип үй бүлөмө дагы молдоке бир аз эмеп койду. Кел. Мен жаныма баласы отурду, кыздар отурду, аялы отурду дегендей. Бирок мен ошол үйдөн мындай бир эмени көргөн жокмун да. Даже салам бергенди билбейт экен. Атасына жанына, субханалла, атасын айтканда мындай киши катары көрбөйт экен. Албайкыш керелден кечке иштейт, жанагындай алып жүрөт. Бирок эмне экен, как будто субханалла момундай бир чоң эле бир илгери пайгамбарыбыз айткандай, акыр замандын белгилеген бирөөсү эмне экен, күн кожоюн туйт деген нерсени көрдүм мен ошо жерде. Көрсө балага англис тилин, испан тилин, жанагындай мейли Африканын тилин үйрөтүп кой мейли. Бирок субхан балага ыйман үйрөтпөсөң, анда эртеңки күндө сенин аны кийинткениң, ичинткениң, машина алып бергениң, үй алып бергениң, катын алып бергениңче бесполезно экен. Ал аял алды, болду. Хорошо, мен 18 жаштан кийин мен өзүмдү өтүүм төргүлөм деп кете берет экен да. Биз болсо, бизде мусулмандарда болсо, сен 90го чыксаң дагы ата менен алдында өзүңдүн төрүңдү, өтүүң төрүңдү иле албайсың. Мына ошондой. Ата каалап койсо, субханалла, тарбия иретинде бар, чыгарып коюшум. Баягы ролик кылып чыгарышты го мен бир айткан сөзүмдү. Көрдүңөрбү? Некен акырын сумкасына сал, жанагындай маймесин көтөр чыгарды. Бул абдан сонун тема болду. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени себеп, субханалла, жатып ичерлерибиз көп. Анан атасына догургандар бар. Жатып ичер, кан соргуч, бирок эмне экен, ата энесине доо коет. Биз ушундай нерсени алыспыз мусулмандар. Машалла. Мына ушул. Демек, 3 нерсе болуш керек экен. Сабырдуулук, жакшы кулк мүнөз, сабырдылык, жумшактык, жөнөкөйлүк. Кимдин сыпаты экен? Дагы мусулмандардын сыпаты. Ушундай. Мен дагы буга кошуп коем дайыма. Кечиримдүүлүк, ырайымдуулук. Кечиримдүүлүк, ырайымдуулук. Экөө бир эле сөз нерсечи. Бирок айтайын деген нерсем, эгерде сен кечире алган болсоң, сен жүрүңдө ырайым боло турган болсо, машалла, анда демек сен чыныгы мусулман экенсиң. Чыныгы мусулмансың сен. Кечиримдүүлүк, ырайымдуулук. Жашоодо ар кандай нерсе болот. Мен кечирбейм. Мен такыр мен муну менен мамиле кыла албайм. Мен муну такыр кечире албайм мен деген нерседен алыс болгонго аракет кылгыла. Кечирип койгула, кете бергиле. Жашоону, жашап аткан жашообузду дайым такай. Ар бир нерсени самотек деп коет. Жашоонун өзүнүн калыбына кое берип кое турган болсоңуздарчы, тоодон таш куласа, жосо дөңгөлөктү кете турган болсоңчу, мындай өйдү жактан, ал каяка түшөт? Ылдый бар өзүнүн ордун табат. Ошондой эле субханалла, жашоодо ар нерсе кечиримдүү, ырайымдуу, жөнөкөй, жумшак боло турган болсоң, анда сөзсүз бар ордун табат жашоо. Ушундай. Аракет кылышууга. Ондо мин.
Subhaneke ve hamdülillah anta estağfiru ve etûbü ileyk. Allah'ım barımızga peygamberin sıfatını yaxşı kılıp bilen nasip kılgın. Allahumma gafir ve arhaman ta hayr rahman. Bizden geçirip kaçlar maşallah.